Кургак учук жугуштуу дарт, ал көбүнчө какырык менен кургак учуктун микробактериясын бөлүп чыгарган сырт кадамдардан жугат. Башка микробтордон айырмаланып, кургак учуктун микробактериясы өзгөчө сакталуу касиетине ээ болот. Ал жерде дагы, карда дагы өзүн мыкты сезет, ошондой эле спирт менен кислотанын таасирине да туруктуу келет. Микробактерия ыплас жерде, нымдуу үйдө бир нече ай, бейтаптардын кийимчесинде, үй эмеректеринде 3-4 ай, сүттө, майда 1 жылга чейин сакталат. Алар жогорку температурага туруштук бере алышпайт, тике тийген күн нуруна көпкө чейин кактаганда гана жок болот. Алар жогорку температурада жана хлор камтыган заттардын таасиринен улам жок болот. Адамдар негизинен киши кургак учугу менен да оорушат, бирок кээде бодомалдын кургак учугу менен да жабыркашы мүмкүн. Ооруну негизинен микробтуу какырык бөлүп чыгарган адамдар жана малдар таратышат. Айрыкча кургак учуктун ачык түрү менен ооруган адамдар коркунучтуу. Кургак учуктун тайыкчасы ар кандай жол менен жолугушу ыктымал. Оору көбүнчө оорулугун каркырыгы, түкүрүгүнүн чачырандысы менен булганган аба жана ошондой эле оорулугун пайдаланган буюмдар аркылуу жугушу мүмкүн. Андыктан жугуусуздандыруунун катуу тартибиндеги чараларды көрүү талкууланат. Коркунуч фактор оорунун өнүгүү деңгээлин жогорулатат. Кургак учук оорусунда төмөндөгү симптомдор байкалат: жөтөлдүн күчөшү, токтобошу, кетпеши, дем алуунун кысылуусу, демигүүсү, көкүрөктүн дайыма оолусу, жөтөлгөндө кандын пайда болуусу, үндүн кыркырап калышы, өпкөнүн жугушу оорусу, дайыма чарчап чалыгуусу, салмагынын азайышы. Бул симптомдор көбүнчө кургак учукка тиешелүү, ал эми тынчсыздыктын башка проблемалары алардын пайда кылышы мүмкүн. Бирок ар бир адам алардын себебин билүү үчүн мындай симптомдор байкалганда врачка кайрылууга тийиш жана зарылдыгына жараша дарылоону эрте баштоосу абзел. Учуктун түрлөрү. Кургак учук көбүнчө өпкөнү жабыркатат, лимфа жана кан тамырлар аркылуу муундарга, сөөктөргө, мээң кабыгына, бөйрөгө жана башкаларга тарашы мүмкүн. Бул дартты врач гана дарылайт. Ал үчүн алгач оорулуунун рентгендик текшерүүдөн өткөрүп, диагнозду аныктоо кажет. Дарылоо учурунда оорулуу врачтын көзөмөлүндө болот. Эгер дарылоодон жакшы натыйжа болбосо, оорулууга хирургиялык жол сунуш кылынат. Оорулуу баарынан мурда гигиена эрежесин сактап, жакшы тамактанып, жылдын баардык мезгилинде мүмкүндүк болушунча таза абада жүрүшү керек. Белогу көп эт, балык, кыштак, сүт, сыр, жумуртка, жемишти, айрым жашкыларды, маселен, помидор, сабиз, карагат, лимон, жүзүмдөрдү жеши зарыл. Мындан тышкары витаминдерди алыш керек. Оорунуу күчөп кетсе, тынч жатып, дарыланып, оңоло баштаганда дене көнүгүүлөрдү жасап, сейилдеп, денени чыңдоо зарыл. Оорууну дарылоо үзгүлтүккө учуротпаганга, тамеки чекпегенге, арак ичпегенге аракет кылуу керек.